Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар жана угуучулар. Сабагыбыз фиких сабагы. Биз силер менен мурунку сабагыбызда фиких илиминин түшүндүрмөсү туурасында, башкача айтканда, фикихтин сөздүк жана терминологиялык мааниси, анын максаты, бизге тийгизген пайдасы жана негизги темалары туурасында сөз кылганбыз. Ал эми бул сабагыбызда фиких менен усулдун байланышы, фиких илиминин башка илимдер менен байланышы, фикихтин негизги принциптери туурасында сөз кылабыз. Фиких илими экиге бөлүнөт. Усул жана фуру болуп. Усул фикихтин теориялык бөлүгү десек да туура болот. Башкача айтканда, усул фикихтагы өкүмдөр кандай чыгарылат, кайсыл метод менен туура чечим чыгарууга болот деген суроолорго жооп берет. Фикихтагы өкүмдөрдүн булактарын изилдейт. Ал эми фуру фикихтин практикалык бөлүгү. Усулчулардын эрежелерине таянып чыгарылган өкүмдөрдү өзүнө камтыйт. Фиких усулу менен алектенген адам өкүм чыгаруунун жалпы эрежелерин аныктап берет. Ал эми факих усулчу аныктап берген эрежелер менен Куран, сүннөт жана башка далилдерден өкүм чыгарат. Мисалы, Курандагы акимус салата, намаз окугула деген аяттан усулчу буйрук иретинде айтылган сөздөр шарттуулукту билдирет деген эреже чыгарып берет. Усулчу бир гана акимус салата, намаз окугула деген аятты гана карабайт, башка көптөгөн буйрук иретинде айтылган аяттардын маани маңызын изилдеп көрүп, буйрук эмнени билдирет деген суроолорго жооп берип олтуруп, натыйжада буйрук иретинде айтылган сөздөр шарттуулукту билдирет деген эреже чыгарып берет. Ал эми мына ушул эле эрежени колдонуп, факих намаз парз деген өкүм чыгарат. Демек, усулчу менен фурунун айырмасы, усулчу өкүмдөрдүн теориялык бөлүгүн изилдеп, эрежелерди чыгарып берсе, факих мына ошол эрежелерди колдонуп, биздин күнүмдүк турмушубузга байланыштуу маселелерибизге укуктук жактан жооп берет. Фиких илиминин башка илимдер менен байланышы кандай? Фиких илими адамдын күнүмдүк турмушундагы маселелерге жооп бергендиктен башка илимдерге муктаждык туят. Мисалы, тафсир, хадис, ислам тарыхы жана араб тили. Тафсир бул жерде фиких илиминин эң тыгыз байланышта болгон илимдер, булар тафсир жана хадис илими. Тафсир илими Куран аяттарын жоромолдогон илим. Жоромолдоонун усулдарын үйрөтөт. Мисалы, бир аят качан түшүрүлгөн, эмне себептен түшүрүлгөн, кайсыл жерге түшүрүлгөн жана ал кандай жоромолдонот деген суроолорго жооп берип, ошол аятты бизге ачыктап берет. Фиких илими өзүнүн өкүмдөрүн Курандан чыгаргандыктан тафсир илиминин маалыматтарына түздөн түз муктаждык туят. Ал эми хадис пайгамбарыбыздын сөздөрүн жана күнүмдүк турмуштагы амалдарын изилдеген илим. Бир хадис, мисалы, сахихпи же сахих эмеспи? Ал ким тарабынан бизге жетип келген? Мына ошо окшогон суроолорду изилдеп олтуруп, бир хадис туурасында толук түрдө бир өкүм чыгарат. Ал эми фикихтагы өзүнүн өкүм чыгарууда хадистен пайдалангандыктан, ошол хадис илиминин маалыматтарына түздөн түз муктаждык туят. Ислам тарыхы пайгамбарыбыздын, сахабалардын жана бүтүндөй мусулмандардын тарыхын изилдегендиктен, фиких илими дагы түздөн түз ислам тарыхы менен байланышы бар. Тафсир илими, хадис илими араб тилинде жазылгандыктан, фиких илими дагы араб тилине түздөн түз муктаж. Фиких илиминин бир гана дини илимдерге гана муктаждыгы жок. Андан сырткары математика, география, астрономия, медицина, социология, философия жана психология сыяктуу илимдерге дагы
муктаж, алар менен да байланышы бар. Мисалы, намаз убактысын белгилөөдө, ажылыктын убактысын белгилөөдө, фыкыхтын негизги темаларынын бири болгон мурасты бөлүштүрүүдө математика, география, астрономия илимдерине муктаждык туят. Ал эми медицина илими, мисалы, бүгүнкү күндө медицина күндөн күнгө өнүгүп баратат жана ар кандай жаңылыктар чыгылат. Органдарды алмаштыруу боюнча, клондоо боюнча жана жасалма жол менен бойго бүтүрүү боюнча медицина илими мына ушуларды изилдеп көрөт. Ал эми фыкых менен медицинанын кандай байланышы бар? Мына ошол клондоо, жасалма жол менен бойго бүтүрүү, органдарды алмаштыруунун диний тарабы кандай? Ага уруксат берилеби же уруксат берилбейби деген суроого жооп берүү үчүн ошол медицина илимине муктаждыгы бар. Эми фыкыхтын негизги принциптерине келели. Ар бир укуктук системанын өзүнүн таянган негизги принциптери бар. Ошондой эле фыкых илиминин дагы негизги принциптери бар. Алар жеңилдик, адалдардын кеңдиги, коомдук пайданы алдыңкы планга коюу жана адилеттүүлүк. Жеңилдик бул эмне? Куран аяттарында жана пайгамбарыбыздын хадистеринде ислам дини жеңил дин экендиги, адамдардын күчү жетпей турган буйруктарды, милдеттерди жүктөбөгөндүгү туурасында баяндап келет. Мына ошол сыяктуу эле фыкых илиминде дагы өкүмдөрдү аткарууда, амалдарды аткарууда бир канча жеңилдиктер каралган. Булар кайсылар? Мисалы, туруп намаз окуй албай турган даражадагы адамга отуруп намаз окууга уруксат берилет. Сапарда жүргөн учурда 4 рекеттик намаздарды 2 рекет кылып окууга уруксат берет. Сапарда жүргөндө орозо тутпай коюуга уруксат берет. Жана ошондой эле эгерде кимдир бирөө дарат алуу үчүн суу таппай калса, анда таза топуракка таяммум алуу менен окуса болот деп уруксат берет. Жана мындан сырткары дагы көптөгөн жеңилдиктер каралган. Кийинки принциби бул адалдардын кеңдиги. Бардык укуктук системаларда болгондой эле ислам укугунда дагы белгилүү тыюулар бар. Мына ошол тыюулар, арам нерселер Куранда жана сүннөттө белгиленген. Андан сырткаркылары биз үчүн адал десек болот. Демек, биз ислам укугунда, ислам дининде адалдар белгилүү, арамдар белгилүү, ал эми адалдардын чеги жок, алар биз үчүн өтө кең десек туура болот. Андан кийинкиси бул коомдук пайданы алдыңкы планга коюу. Коомдук пайданы алдыңкы планга коюу деген эмне? Эгерде коомдук кызыкчылык менен жеке адамдын кызыкчылыгы карама каршы келип калган болсо, анда ислам укугу ар дайым коомдук пайданы негиз алып, аны алдыңкы планга коет. Мисалы, бир шаарда больница, мектеп, бала бакча сыяктуу коомго пайдасы тие турган бир нерсе курула турган болсо, ошол курула турган аймакта бир жеке адамдын кичинекей бир жери болгон болсо, анда ислам укугу мына ошол жерди алууга уруксат берет. Албетте бул жерде аны зордук зомбулук менен тартып алуу эмес, ошол кишинин акысын берип, андан кийин мамлекеттик мекеме өзүнө ал жерди өткөрүп алууга укуктуу. Кийинки бул ар бир укуктук системанын негизги принциби катары эсептелген бул адилеттүүлүк. Адилеттүүлүк деген эмне? Адилеттүүлүк сөздүк мааниси түз, теңдик жана аша чабуудан узак болуу деген маанилерге келет. Ал эми терминологиялык мааниси ар бир нерсени ордуна коюу, адамдын акысын өзүнө толук берүү дегенди билдирет. Бул бир эле ислам укугунун принциби эмес, жалпы укуктук системалардын негизги принциби болуп эсептелет. Анда эмесе бүгүнкү кыскача темабызды жыйынтыктайлы. Бүгүн силер менен биз фыкых жана усулдун байланышы туурасында,
фыкых илиминин башка илимдер менен карым-катнашы туурасында жана фыкыхтын негизги принциптери туурасында сөз кылдык. Эгерде булар туурасында кеңири маалымат алгыңар келсе, анда ушул фыкыхка байланыштуу китептерди окусаңар болот. Бүгүнкү сабагыбыздын тапшырмасы төмөндөгүчө. Биринчиде фыкых илими ортого жазылган жана тафсир деп жазылган. Демек, бул жерден фыкых илими кайсыл илимдер менен байланышы бар экендигин толтурасыздар. Андан кийинкисинде адилеттүүлүк деп жазылган. Адилеттүүлүк бул фыкых илиминин негизги принциптеринин бири эле. Жана боштуктарда жана башка кандай принциптери бар, ошону толтурасыңар. Кийинки сурообуз: силердин оюңарча фыкых илиминин психология жана социология илими менен кандай байланышы болушу мүмкүн? Фыкых илими менен алектенген адам фыкых усулун билбесе, кандай көйгөйлөр болушу мүмкүн деген суроолорго жооп бересиздер. Видео сабагыбызга көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.